Кутмандуу күнүңүздөр менен түз эфирде жаңылыктар түрмөк менен тааныштырабыз. Бүгүн Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аттуу биринчи телекоммуникациялык форум өтүп жатат. Форумга мамлекеттик органдардын, депутаттык корпустун, бизнес коомчулуктун, электр байланыш компанияларынын, операторлорунун, коомдук уюмдардын жана эл аралык уюмдардын 500дөн ашык өкүлдөрү катышып жатышат. Форумдун катышуучулары Санарип трансформациялоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышып, күндөлүк көйгөйлөрдү жана өлкөнүн Санарип экономикасынын негизи катары байланыш тармагын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашууда. Чет элдик жана атамекендик телекоммуникация рыногун талдап, өлкөнү санариптештирүү процессиндеги электр байланыш операторлорунун иш тажрыйбасын карашууда. 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган. Биз башка мамлекеттерден артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек, деди президент Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгуу максатын койдук. Эң татаал көп түйшүктүү убакытты талап кылган көйгөй ушул. Мындай тарыхый мүмкүнчүлүк бир келет. Бул максатка жетпесек, санарип дүйнөсү биз үчүн жабык бойдон калат деген оюн билдирди мамлекет башчы. Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аттуу эл аралык саамалыктын алкагында өтүп жаткан түрк элдеринин бий фестивалынын жыйынтыгы чыгарылды. Жалпы 15 бий топтору улуттук бийин бийлешип, алдыга Казакстандын Жорго бий ансамбли менен Азербайжандын Азербайжан аттуу бий тобу озуп чыгып, биринчи орунга ээ болду. Ал эми экинчи орунду Түркменстандын Мары бий тобу менен Башкыртыстандын Стерлитамак мамлекеттик бий театрынын өнөрпоздору алышса, Туркиянын бийчилери үчүнчү орунду ээлешти. Калган катышкан бий топтору түрдүү номинациялар боюнча сыйлыктар тапшырылды. Эл аралык иш-чаранын алкагында жалпысынан 17 мамлекеттин өнөрпоздору катышып, түрдүү маданий саамалыктар менен коштолууда. Ийгиликке жетишкен өнөрпоздор чоң кубаныч менен кабыл алышууда. Бий фестивалынын жыйынтыгы менен Ош улуттук драма театрында түрк тилдүү элдердин жыйынтыктоочу концерти өттү. Басқа мемлекеттің керемет әртістері мен бишілерімен осындай тәжірибе алмасып, өзіміздің қазақ еліміздің мәдениетін, өнерін насихаттап жатқанымызға өте қуаныштымыз. Қазақстан мемлекетіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Башка кабарлардан 19 апрелде Манас аэропорт өткөрүү бекетинен Конго Республикасынын жараны чек араны мыйзамсыз өтүү учурунда кармалган. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Ал электрондук жасалма виза менен Москва-Бишкек авиакаттам менен учуп келип, чек араны мыйзамсыз өтүп кетүүгө аракет жасалган. Чек ара кызматкерлери текшерүү учурунда аталган чет элдик жарандын Кыргызстанга визасы жок болуп чыкканы жана ал электрондук жасалма виза менен учуп келгени аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен ал адамды келген жагына кайтаруу чечими чыгарылган. Эске сала кетсек, ушуга окшогон факт февраль айында Нигерия мамлекетинин эки жараны боюнча да катталган. Алар да ушундай эле жасалма электрондук виза менен Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз кирүүгө аракет кылышкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы тарабынан Талас облусундагы Чоң Капка текшерүү өткөрүү бекетинен күмөндүү Скания жана Ман үлгүсүндөгү унаалар токтотулган. Текшерүү учурунда салыктан качкан жарандар жалган документ менен күйүүчү май ташып баратканы белгилүү болду. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын реестрине каттоого алынды. Финансы полициясынын аракети менен мамлекеттин бюджетине 1 миллион сом салык кайтарылган. Азыркы учурда териштирүү иштери уланууда. Ушул тапта экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы коррупцияга каршы текшерүү иш-чараларын өткөрүүдө. Эртең Бишкек-Тооругарт унаа жолунун 108-чакырымында жардыруу иштери жүргүзүлөт. Буга байланыштуу жол убактылуу жабылып турат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматы маалымдады. Билдирүүгө караганда 23 апрелде саат 8-ден 22-ге чейин жолдун 103-117-чакырымында транспорттун жүрүшүнө чектөө киргизилет. Унаалар айланма жол аркылуу өтсө болот. Бүгүн коомчулук аймактарда
Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Күтүлүп жаткан нөшөлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Жол системасын башкаруу жана каржылоо өзгөртүүлөр кирет. Жол курулуш иштерине жыл сайын 1 миллиард 800 миллион сом бөлүнөт. Бул сумма 10 жылдан бери өзгөрүүсүз. Мурдагы жылы жалпысынан 250 километр асфальт төшөлгөн. Бүгүнкү күндө өлкөнүн эл аралык транспорттук коридорлорунда реабилитациялоо иштери аягына чыгып калды. Жол жасоо үчүн бөлүнгөн каражатты ыраттуу пайдалануу үчүн башкаруу системасына жолдордун оңдолуп түзөлүшүн жана автоунаа жолдорду камсыздоо үчүн мамлекеттик ишкана ачуу пландалууда. Ал мекеме аркылуу жол оңдоого жаңы каражат булактары табылат. 20 жылдын ичинде бүгүнкү күндө бизде донорлордун жардамы менен көп жолдор реабилитация өткөн. Ошо реабилитация өткөн жолдорду биз эми кармап туруу, ошону кармап туруу үчүн биз азыр реформа өткүзүп атабыз. Реформа өткүзгөн максаты бул болот. Эң негизгиси биздин түздө эле түз республикалык бюджетке көз каранды эмес, платный дорога деп коебуз. Ошо платный дорога кылабызбы же төлөөтүү жолдорду ишке ашырсакпы деп ушу биздин конференция максаты ушул болот. Ош шаарынын кээ бир аймактарында ичүүчү таза суу берүү убактылуу токтотулат. Жазгы профилактикалык иштерине байланыштуу 24 апрель түнкү саат 24-төн баштап 25 апрель саат 24:00-гө чейин суу берүү токтотулат. Ош шаарынын Манас Ата, Туран, Достук кичи райондорунан жана Калинин массивинен башка аймактарында убактылуу берилбейт. Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасы шаар тургундарын ушул убакытка жете турган сууну камдап алууңуздарды суранат. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Акман айыл аймагында 19 апрель күнү саат 17 чамасында 2014 жылы туулган бала дайынсыз жоголгон. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык издөө иштерин жүргүзүү үчүн жалпысынан 133 адам тартылган. Анын ичинен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 40 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 28 кызматкер жана 65 адам жергиликтүү тургундар. Издөө иш-чаралары уланууда. Быйылкы жылы Ысык көл районунун аймагындагы 200гө жакын пансионатка болгон талап 2 эсе күчөтүлөт. Ысык көлдүн санитардык абалы биринчи болуп орунга коюлуп, саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок эс алуу жайларынын ишмердүүлүгүнө жол берилбейт. Муну менен катар таштанды маселеси да жөнгө салынат. Азыр таштандыны сорттоо боюнча атайын долбоор жазылды. Жайкы эс алуу мезгилине быйыл дагы кандай өзгөрүүлөр бар, кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова айтып берет. Былтыркы туристтик мезгилде Ысык көлгө келген эс алуучулардын саны 1 миллионду түзгөн. Жылдан жылга бул көрсөткүчтүн деңгээли жогорулап жатканын адистер белгилейт. Демек, көлдүн экологиялык абалына да дыккат көңүл бурулушу керек. Айта кетсек, былтыркы жылы Европа өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 3,5 миллион долларга саркынды сууларды тазалоочу 16 жай курулган. Бул өз кезегинде эс алуучулардын ден соолугуна кам көрүү болуп саналат. Бизге миллионго жакын эс алуучу келсе дагы биздин көрсөткүчтөрүбүз областтык, республикалык эмеден азыраак. Даже тең же көп болгон жок. Анткени бизде персоналыбыз эртең менен тең кечке чейин сезондо иштешет. Туристтик аймак Ысык көл районунда пансионат жетекчилери менен бүгүнкү күндө болгон көйгөйлөр талкууга алынып, анын чечүү жолдору каралды. Быйылкы жылдан тарта биосфералык аймактын негизги маселеси болгон полиэтилен баштыктарды колдонууга тыюу салуу болууда. Эгер жогорку кеңеште бул сунуш колдоо тапса, анда 2020 жылдан тарта Ысык көл облусунда целлофан баштыктарды колдонуу болбойт. Мындан тышкары желим бөтөлкөлөр дагы чоң көйгөй. Ошондуктан быйылкы жылдан тарта таштандыны сорттоо боюнча иштер алып барылат. Кеңешип, кемчиликтерди минимизировать этиш үчүн эмне кылышыбыз керек? Менин оюмча, мына жакшы бир азыр площадка болуп атат. Ысык көлдүн жаратылышы, Ысык көлдүн суусу, Ысык көлдүн абасы деген Среднегорье деп коебуз бул жерде. Бул эс алуучуларга бул
абдан жакшы ыңгайлуу жакшы жерде. Чет элдиктерди тиешелүү деңгээлде тосуп алып, алардын жайкы эс алуусун коопсуз өткөрүп берүү үчүн былтыр 700дөн ашуун укук коргоо кызматкерлери иш алып барган. Быйыл алардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Ал эми өз кезегинде пансионат жетекчилери жана жеке эс алуу жайлары азыр балыкчы корумду жолунун жасалышын күтүп жатат. Азыр дагы 23 чакырымга асфальт басуу иштери бар. Негизинен айтканда, конокторду тосуп алуучу тарап азыр 90%га даяр. Эң башкысы, көлдүн экологиясына залал тийгизбөө үчүн алар саркындуу сууларды тазалоочу жайларын иштетип, көл жээгиндеги эс алуучулардын коопсуздугун камсыздашы керек. Бул үчүн быйыл пансионаттарга паспорт берүү иштери 20-июнга чейин узартылды. Ал эми жайкы туристтик жарманке 18-майда Чолпон Ата шаарында өткөрүлөт. Кундуз Кызылжарова, Жакшылык Жортонов, Айбек Жумашев, ЛТР, Ысык Көл облусу. Жалыктар түрмөгү соңуна чыкты. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман туруңуздар.